Чүй облусунда 13 жаштагы кыз төрөп, анын атасы ким экендиги дале болсо белгисиз болууда. Чүй облусунун төрөт үйүнүн биринде 13 жаштагы кыз көз жарды. Бул тууралуу төрөт үйүнүн башчысы Шайыргүл Мырзалиева билдирген болчу. Маалыматка караганда 22 декабрда өспүрүм курактагы кыз төрөт үйгө жаткырылган. Эртеси 23 декабрда ал Кесарево жолу менен төрөгөн. Азыркы учурда жаш эненин жана ымыркайдын абалы туруктуу. Кызын өзү эмизип кароодо деп билдирет башкы дарыгер. Ымыркайдын салмагы 2 кг 900 граммды түзгөн. Учурда эне бала дале болсо төрөтканада. Ымыркайга таянеси каралашууда дейт Мырзалиева. Ал эми жаңы төрөлгөн баланын атасы ким экендиги дале болсо белгисиз болууда. Эскерте кетсек, сентябрь айында Таласта 7 класстын окуучусу төрөп, ымыркайдын атасына кылмыш иши козголгон. Соңку учурда Кыргызстан аймагында жаш төрөгөн кыздардын саны көбөйгөндүгүн эксперттер билдирүүдө.